Билим берүү жана Илим министрлигинде эмгек рыногунун талаптары менен кесиптик билим берүүнү шайкеш келтирүү боюнча иш жүргүзүлүп келет. Ага ылайык Ош шаарында кесиптик билим берүүдү өнүктүрүүдөгү алдыңкы тажрыйба Борбордун индустриялык педагогикалык колледжинин тажрыйбасын аталышындагы жыйын өттү. Жолугушууга өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын шаардык, облустар аралык социалдык кызматкерлер, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы инклюзивдүү өсүүчү көндүмдөр долбоорунун адистери катышты. Мамлекеттик же донорлук колдоого ээ болуш үчүн буларга баягы квалификацияларга муктаж адамдарда анан аз камсыз болгон. Жыйында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын санариптештирүү, көз карандысыз көндүмдөрдү тастыктоо жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүдөгү алдыңкы тажрыйбалар борборунун социалдык өнөктөштөрдүн ролу жана өзгөчөлүктөр аталышындагы баяндамалар жасалып, талкуулар жүрдү. Бүгүнкү күндө Өзгөн районун пилотко алып, Өзгөн райондук администрациясынын сайтын иштеп жатабыз. Буюрса май айынын аягында ал толук кандуу ишке чыгат. Анан Куршап айыл өкмөтүндө дагы биз тазалык ишканасынын ишин автоматташтырып атабыз. Бүгүнкү күндө ал дагы июнь айына пландаштырганбыз. Буюрса ошол айыл өкмөттөрдү биз ушул алдыңкы тажрыйба борборунун базасында ошол жерде окуп аткан студенттердин, мугалимдердин жардамында биз ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, райондорду, аймактарды өнүктүрөлү деп атабыз. Билим берүү аркылуу ички жана эл аралык рынокко чыгуу, орто билим алгандардын расмий жумушка орношуусу, айыл жергесинде тигүүчүлүк жана компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу боюнча окутууларды жүргүзүү тууралуу маселелер орун алды. Бир адам экинчиден матурту болот дегенде, ал эми жыпар жуттук барымдар регионду кантип өнүктүрөбүз, өзүнүн ошол окуу жай жайгашкан жерине кандай таасир бере алат, эмне жардамдарды бере алат, анын өнүгүүсүнө кандай салымдарды кошот деген маанилүү маселе көтөрүлүп атат да. Ошондуктан биз мына айлана чөйрөбүзгө, айыл өкмөттөргө, райондорго ошол эле учурда өзүбүздүн иш берүүчүлөр менен кандай кызматташтыкта иштей алабыз. Ушул маселени бүгүн биз талкуулап жатабыз. Секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында өлкөнүн жогорку окуу жайларында окутууга карата жаңы ыкмалар, ишкердик боюнча модуль жумуш орундарын окутуу, педагогдордун билимдерин жогорулатуу жана заманбап ыкмалар боюнча мастерлерди даярдоо да киргизилди. Илимдин жетишкендиктерине таянган жана техника менен жабдылган өндүрүшкө жогорку деңгээлдеги техникалык даярдыкка ээ болгон жана практиканы жакшы билген кесип ээлери керек боло тургандыгы айтылды. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.